Резиденция 3 күндүн ичинде толугу менен бошотулушу шарт. Мындай талапты мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду коюп, инвентаризациялоо үчүн жерине барышты. Сейчас подождите, и придет адвокат. Жери 2,7 гектар, курулуш имараттары 1385 чарчы метр квадратура документалдуу түрдө мамлекеттик реестрден мамлекеттик менчикке толук өттү. Документалдуу түрдө бүгүнкү күндө бул мамлекеттик менчиги болуп эсептелинет. Бүгүнкү биздин келген максатыбыз бул объектти опис менен өткөрүп алуу. Азыркы убакытта Алмазбек Атамбаевдин өкүлдөрү келишет. Алар менен биз максатыбызды 3 күндүк убакыт берүү планын коюп жатабыз. 3 күндүн ичинде булар мүлкүн чыгарып кетиш керек. Эгерде 3 күндүн ичинде алар жетишпесе, бардыгын биз опис кылып мажбурлап чыгарууга туура келет. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, жогоруда аталган жайда ден соолукту чыңдоо комплексинин базасында улгайган жарандар үчүн социалдык стационардык мекеме түзүү сунушталган. Буйруктун долбоору учурда аяктоо стадиясында турат. 1 майдык райондук соту чечим чыгарган, мүлктү мамлекетке алынсын деп. 12 апрель 2022 жылы мүлк биз өткөрүп бергенбиз ФУГИге. Казыркы владельцы азыр эменки мамлекеттин пайдасында. Верховный соттуку 30 январь 2020 жылы чыкканда обжаловать эткен, 30 эмеден чыгып, анан Первомайскийден аткаруу барагы жазылып бизге берилген, аткарыла деп. Ушундай эле буйрук менен Бишкек шаарынын Жибек жолу көчөсүндө жайгашкан Мурда Бакиевдин үй бүлөсүнө таандык болгон мекемелерде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борборду уюштуруу пландалууда.